Конституциялык сот өлүм жазасын киргизүү маселесин карайт. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу президенттин сунуштамасы мекемеге келип түштү. Президенттин администрациясы иштеп чыккан документте Конституциянын 25-беренесине жаңы норма киргизүү сунушталган. Конституциялык сот мыйзам долбоорун карап, ага оң корутунду берсе, балдарды зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү учурларында өлүм жазасы киргизилиши мүмкүн. Бишкекте 2 кыргызстандык жаранга бычак сайып кеткен чет эликтер кырмалды. Отургуч менен уруп бычакташкан. Бишкекте чет элик студенттер эркек кишиге жана өспүрүмгө кол салышты. Бишкекте Египеттен келген 11 чет өлкөлүк студент батирдин ээси менен анын 16 жаштагы тууганын сабап бычакташкан. Бул тууралуу репортер кечиге 39 жаштагы жабырлануучунун аялы билдирди. Окуя 25 ноябрда Рухий Мурас конушунда болгон. 39 жаштагы эркек киши үйүн чет өлкөлүк студенттерге ижарага берип, келишим боюнча алар үйдүн ичинде тамеки тартпай жана төңкүсүн кыздарды алып келбеш керек болчу. Студенттер жай мезгилинен бери ошол үйдө жашап келишкен. 25 ноябрда үй ээси батирге барганда келишилгенден да көп студенттер жашап жатканын көргөн. Мындан тышкары үйдүн ичи түтүнгө толуп, бардык жакта тазалык сакталбаганы көрүнгөн. Ал аларга эскертүү бергенден кийин жаңжал чыккан. Эркекти отургуч менен башкача ап, ал эсин жоготкон. Эсине келгенден кийин сыртка чыккан. Ошол маалда ага 16 жаштагы тууганы жардамга келген. Чет өлкөлүктөр экөөнү тең сабап бычак менен жарадар кылышкан. Телефонго тартылган видеодо капюшон кийген студенттин колуна бычак кармап, жабырлануучунун артынан чуркап баратканы көрүнөт. Аялдын айтымында анын күйөөсү азырда ооруканада жатат. Булак репортер Кежи. Тажикстанда Уганстан жасалган чабуулдан Кытайдын 3 жараны каза болду. Тажикстандын түштүгүндө Уганстан тараптан уюштурулган куралдуу чабуулдан Кытайдын 3 жараны курман болду. Бул тууралуу Тажикстандын Ташкы иштер министрлиги билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка караганда, окуя ноябрдын аягында Хатлун облусунун Уганстан менен чектеш Шамсидин Шохин районунда болгон. Шохин сим компаниясынын кызматкерлерине Уган аймагынан келген кылмышкерлер кол салышканы айтылат. Чабуул ок атуучу курал жана граната ташуучу учкутсуз аппараттын жардамы менен жасалган. Натыйжада мекеменин 3 кызматкери каза тапты. Окуя болгон аймак Хатлон облусунун Юг чегара отрядынын курамындагы Истиклол чегара заставасынын жоопкерчилик зонасына кирет. Министрлик Тажикстан чегарада коопсуздукту чыңдоо жана Уганстан менен өз ара кызматташууну колдоо боюнча туруктуу иштерди жүргүзүп жатканын белгилеп, бирок Уганстанда жайгашкан кылмыштуу топтор чегарадагы абалды туруксуздандырууну улантып жатканын билдирди. Тажик тарап чабуулду жана Кытай жарандарынын өлүмүн кескин айыптап, Уганстандын азыркы бийлигин чегарада туруктуулукту камсыз кылуу үчүн натыйжалуу чараларды көрүүгө чакырды. Жолдун жээгине таштаны таштаган айдоочу кармалып, ага айып салынды. Буга чейин социалдык тармактарда жол жээгине таштаны таштаган айдоочунун видеосу тараган. Кайгыл милициясы айдоочу кармалып, ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жана айып салынганын билдирди. 30 ноябрь 2025 жылы саат 13:00 чамаларында Бишкек шаарынын жаңы азамат башкармалды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектелүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Алла таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге
7807 Кундузай деп чыгат. Ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу болуп кетиңиздер. Сиздерден сурайт, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Кечеги инцидент боюнча достор, кече Тойбос компаниясынан колбаса алгам да. Тойбос компаниясынын колбасасын алып, видео киргиздим, көрдүңөр э. Ага чейин мен болсо эмне кылдым? Кайрылдым. Кайрылганда мага супервайзери түштө чалды бүгүн. Түштө чалганда ордуна башка колбаса берели анда деди. Мен айттым, колбасаңар жедим, рахмат. Мага ушул түшүндүрмө бергилечи дедим. Анда ошол колбасанын акчасын берели. Деди, акча деле силерге буйрузун. Мага түшүндүрмө бергиле. Объяснение. Неге жашынакай колбасанын ичине жүн болуп калыш керек тоокун жүрө? Мага ошол керек. Канчалаган жаш балдар жеп атат, канчалаган элдин баары ишенип алып жеп атат. Анын арасында мен дагы бармын азыр, мен силерге ачуум келип атат. Десем, супервайзер эмне деп жооп берди? Все, хоп, биз обратный связь кылабыз, азыр мен цехтен сурайын, күтүп туруңуз деди. Хоп дедим. Күттүм. Эч ким чалган жок. Супервайзерлериңер, мындайча айтканда, силерди уят кылып атат Тойбос компаниясы основательдери. Ошол эле мына Арча Бешик, Ак Ордо, Жал, Микрорайон ушуларды караса керек, ошол супервайзерчи. Ошол адам обратный связьга чыккан жок. Никакой объяснение, достор. Өзүм чалсам албай койду. Жоопкерчиликсиз бул жерде. Жооп жок никакой. Мынакей, до сих пор да чалып койсом, чалган жок. Баягы кашыктап чогулткан авторитетиңерди чөмүштөп төгүп атат, мындайча айтканда, достор. Ошондуктан дагы да болсо мен обратный связь күтөмүн. Биз эми ушунчалык силерге ишенип сатып алып жеп аткан соң жакшы бир таза продукцияны алып жегибиз керек, достор. Силер жаман көрбөгүлө муну. Түшүндүкпү? Кудай ден кур калбайт. Ассаламу алейкум. 20 жашар кызды 37 жаштагы милиционер Бишкекте зордуктап коет. Бунун чожайы кыз жигит машинада отурганда милиционер келип калат. Келип баланы коркутуп, суу, сигаретке жөнөтөт. Бала кызды таштап магазинге кетет. Кеткенде ошол жерде кызды зордуктап коет 37 жаштагы милиционер. Ошондуктан кызыңарды милицияга түшкөндө таштап, же болсо катыңарды же үй бүлөңөрдү таштап кетип калбастан до конца жаныңарда жүрсүн. Мындай акмактар бар. Анан кийин 5 кол тең эмес. Баарын бирдей дебейбиз. Бир акмактын айынан баардык органдагы байкелерди жаман көрбөйлү. Азыр тартипти көртастар, чегараны көртастар өтө катты иштеп атат. Результат өтө катты. Андыктан бир акмактын айынан баардыгын жаман көрбөстөн, баардыгын комментарийга жаман жазбастан бир адамды сөгөйлү.